V'si В тик бурчтуу координаталар системасында fx функциясынын графиги көрсөтүлгөн дейт. Fa барабар 0 дейт. Кайсы экен туура жооп үчүнчүдө? V'сиго жеген а f а барабар 0 деп атканда а барабар 0 болот да. А барабар 0 болобу? F A барабар 0 деп атат бул жердечи. Мисалы мындай функция берилсин бизге, билбейбиз да мунун точный эмеси функция кандай экен. Мисалы fx бизде 2x плюс канча дейм мисалы 4 болуп калышы мүмкүн, Кайсы x'тин ордуна кайсы санды койсок, мына 0го барабар болот. Минус 2-ни койсок, мисалы f минус 2 барабар 0 болот да. Бул жерде мына жердеги сан мынага барабар болот деген нерсе жок. Мына функцияга карайбыз муну. Дагы кимде кандай чыкты? Элиз айтты окшойт да барабар деп. Калгандарда кайсы болду? Жок, мен айтпадым эле. Жеген. Алиса айтыптыр. Алис. Так, карагыла, fa барабар 0 деген сөз бул мындай чекит экен да. Биринчи, мына скобканын ичинде турган бул x-тин мааниси. Демек, x-тин мааниси a деген сан экен, а y-ын мааниси 0 деген сан экен. Ушул чекитти карайбыз. Бул кайсы жердеги чекит? Мынакей, x же болбосо y бирөөсү 0 болсо, ал же oy огон кесет, же oy огон кесет, туурабы? Мыналордун бирөөсү 0 болсо, ал oy кесет, же oy кесет. Түшүнүктүүбү? Эми бул жерде мына биринчиси x-тин мааниси, экинчиси y-тин мааниси. Y бизде 0 экен да. Демек y эч мындай кыймылдабаптыр. Демек ал бизде мына чекит болот. То есть мына чекит бизде x a, y 0 деген чекит. Түшүнүктүүбү? Ошондой жекен 0 чоң болуп калабы? 0 А чоң минус болуп калат, болуп. Ооба, все a минус сан. Түшүнө алдыкпы? Мына жерде кантип жазасыңар? Fa барабар 0 болсо, мына x огунда болот. X огун кескен болот. Все, y 0 бердик. Так, дагы кайсы мисалды карайлы? 5 де жеке. 5 дейт. Так, не дейт? fx барабар x квадрат плюс 1, fx плюс 1. Жазабыз демек.